Аида Салянованын жолдошу Бакыт Абдыкапаровдун былтыр жайында Бишкек ТЭЦине көмүр сатып алуудагы коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген маалымат Коопсуздук комитети тарабынан тастыкталды. Тактап айтканда, ал башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртайзин Жетибаев аркылуу электр станциялары ишканасынын жетекчилерине кысым көрсөтүп, Казакстандын Жезказган энергосбыт ишканасынан көмүр сатып алууга мажбурлаган. Лабораториядан текшере келгенде, ал отундун сапаты өтө төмөн экени аныкталган. Компания алып келген көмүрдүн сапаты дагы өтө төмөн болгон. Ошон менен катар буга чейин Жезказган энергосбыт компаниясы эч кандай көмүр ташуу аракеттери менен иш алып келген эмес да. Мына ушул себептен Бишкек шаардык жылуулук берүү борбору кыш айларында жылуулук берүү сезону башталганда сапатсыз көмүрдү жагуу менен кошо ошол жылуулукту дагы көбүрөөк алуу үчүн кошумча газ дагы жагып турган. Кыңыр иштин кесепетинен мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 13 миллион сомдон ашкан. Бишкек ТЭЦине сапатсыз көмүр сатып алуу фактысы тендердик комиссиянын текшерүүсүндө капысынан ачыкка чыккан. Тергөөнүн маалыматына караганда, кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн жылуулук берүү борборунун коопсуздук кызматына Турсунбек Мамбеталиевди Бакыт Абдыкапаров түрткөн. Электр станциялары ишканасынын жетекчилигин аны жумушка алууга мажбурлаган. Коопсуздук кызматкери өз кезегинде көмүрдү лабораториялык изилдөөдөн өткөрүп, Жезказган энергосбыт компаниясынын кызыкчылыгына туура келген жыйынтык чыгарып бергендиги айтылууда. Ал өзү ат башылык. Жанагы Аида Салянованын күйөөсү менен бир тууганчылык болуп туруп, анан ошол жерден колдоо көрүнгөнү эми азыр чыгып билинип атпайбы? Ошондуктан ошо ал мен толук кандуу ишенем, что себеби акычы эле кандайча мындай тиги электрический станцияга кандайча бул басым жазады десе көрсө, анда тиги Аида Салянованын күйөөсү фигурировать этип атканда, анда бул чындыкка жатып калат. Юстиция министринин жардамчысы болуу менен бирге өлкөгө унаа ташып келүү менен алектенген Бакыт Абдыкапаровго тагылган айыптоолорду анын жакындары Саляновадан саясий өч алуу катары баалашууда. Айыпталуучунун жактоочусу Тимур Жанаев Коопсуздук комитетинин билдирүүлөрү Конституцияга каршы келерин айтат. Себеби айыбы тактала элек жатып, аны коомчулукка жарыялоо туура эмес деп эсептейт. Анын үстүнө Абдыкапаров менен беттешкен күбөлөр бул ишке анын катыштыгы бар экенин толук тастыктаган эмес. Также была проведена с другим участником якобы встречи. Дагы бир күбөнү беттештиргенде, ал Абдыкапаровдун Жезказган энергосбыт компаниясына кандайдыр бир жардам көрсөтүү боюнча убада кылганын тастыктаган жок. Бирок тергөөчү дароо эле Абдыкапаровго 305-берене боюнча кызматтык абалын ашыкча пайдаланууга катышуу деген айып угузулду. Бул акылга сыйбаган нерсе. Анткени Абдыкапаров башкы прокуратурада да, электр станциялары ишканасында да иштебесе, кантип кызматынан ашыкча пайдаланат. Белгилей кетсек, көмүр чуусу былтыр күзүндө башталган. Анда калаадагы жылуулук борборуна отун ташып келүү үзгүлтүккө учурап кала жаздаган. Бул ишке тиешеси бар деп, анда башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртайзин Жетибаев менен электр станциялары ишканасынын коммерциялык директору камакка алынган. Алар азыркыга чейин тергөө абагында камакта. Салянованын жолдошун да камакка алуу өтүнүчү келтирилген. Бирок 1-май райондук соту Абдыкапаровду үй камагында калтырды. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.